Эже биз түшүнбөгөн тилде бир нерселерди кобурап жатты. Мен анын эмне айтып жатканын түшүнүүгө аракет кылып, таң калып карап отурдум. Бир жагынан кызык болуп жатса, экинчи жагынан жүрөгүмдө түшүнүксүз сезим бар эле. Анын жүзүндөгү өзгөрүүлөрдү карап, кимдир бирөө менен сүйлөшүп жаткандай сезилдим. Бир маалда ал токтоп калды да мени ойлоо карап, тиги аял келди, деди. Күйөөсүнө болгон таарынычын айтып жатат. Мени сатты. Мен абдан ишенгем. Күйөөм башка менен жашап жүргөнүн жашырып айткан эмес. Банкрот болгонуна мен себепкер эмесмин деп жатат. Андан кийин кулагын көрсөтүп, сөйкө менен байланышкан бир маселе бар беле деп сурады. Ошол замат эсимде көптөн бери көмүскөдө калган бир окуя жанданып кетти. Ал кезде соода кылып жүргөн убак, жаштык, аракет, түйшүк баары аралашкан күндөр эле. Финансылык билим азыркыдай эмес болчу. Көп нерсени турмуш өзү үйрөтүп жаткан учурлар. Товар алып келип сатабыз. Сатылбай калса кайра карыз беребиз. Конкуренция күчтүү, кардар аз. Кардар кетип калбасын деп көп учурда товарды карызга да берип жиберчүбүз. Ошол убакта Эркин деген аял бизден көп товар алып жүрчү. Башында убагында көп төлөп жүргөн. Кийин акырындан карызы көбөйө баштады. Бир күнү кечигет, бир күнү шылтоо чыгат. Ошентип жүрүп чоң сумма топтолуп кетти. Мен да анын абалын түшүнгөнгө аракет кылдым. Анткени турмушта ар кимдин башына ар кандай күн түшөт экен. Бир күнү ал мага азыр акча бере албай жатам, бирок колумда ушул эле бар деп бир кутуча сунду. Ачып карасам, көз жоосун алган изумруд ташы бар. Сөйкө экен. Чынын айтсам, абдан кооз эле. Мындай сөйкөнү мурда көрбөптүрмүн. Колума алганда эле өзгөчө кулпуруп башкача көрүнүп турду. Мен деле көп ойлонбой алып койдум. Бир нече күндөн кийин тагынып жүрө баштадым. Ошондо бир эже көрүп калып, кызым, муну тагын байла койчу деди. Эмнеге? Бул жакшы энергия менен келген буюмга окшобойт. Жамандык көчүрүлгөндөй сезилип жатат. Мен болсо күлүп эле койдум. Анткени андай нерселерге көп ишене берчү эмесмин. Бирок ошол күндөн кийин жашоомдо ар кандай сыноолор көбөйгөндөй сезилген учурлар болду. Албетте, анын баарын бир сөйкө менен байланыштырууга болбойт. Балким жөн гана турмуштун сыноолору болгон чыгар. Ошентсе да адамдын эсинде айрым сөздөр калып калат экен. Жылдар өттү. Баягы окуя дээрлик унутулду. Эми болсо ошол жерде отуруп, эженин сөздөрүн угуп жатып, ошол сөйкө кайрадан эсиме түштү. Бир маалда ал дагы сүйлөп кетти. Бул аял дагы деле кетпей отурат, деди. Менин денемден муздак толкун өткөндөй болду. Сураңызчы, анда бул алиге чейин мени эмнеге кой бербейт, деп сурадым. Эже көзүн жумуп бир аз отурду да, балдарыма өтүп кетеби деп коркуп жатат, деди. Ошол сөздү укканда ичимден ар кандай ойлор өттү. Эне деген кандай болсо да баласы үчүн жашайт экен. Бул дүйнөдө болобу, жокпу, баласы үчүн санаа тарткан сезим өзгөрбөйт окшойт деп ойлодум. Андан кийин күтүлбөгөн нерсе болду. Эже айтты. Экөөң тең бири-бириңерди кечиргиле. Бир аз
унчукпай калды. Андан кийин кайра кечиргиле, дагы бир жолу кечиргиле 3 жолу кайталанды. Ошол учурда жүрөгүмдө көптөн бери көтөрүп жүргөн оор жүктүн бир бөлүгү түшүп кеткендей болду. Мен дагы ичимден кечирдим. Анан ал аял дагы кечиргендей сезилди. Мунун баары кантип болгонун бүгүнкү күнгө чейин толук түшүндүрүп бере албайм. Бирок ошол көз ирмемде бөлмөнүн абасы өзгөрүп кеткендей болду. Көп жылдан бери көрүнбөгөн, айтылбаган сөздөр айтылгандай сезилди. Мен болсо таң калып отурдум. Жашоодо акыл менен түшүндүрүүгө кыйын болгон окуялар абдан эле көп экен. Бирок эң кызыгы мындан кийин башталды. Анткени ошол жолугушуудан кийин түшүмдө көргөн нерсе мени көпкө чейин ойго салды.